Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынын соңку бөлүгү. Ильяс ордунан туруп, тамбурга жөнөдү. Салкын абага дем алып келейинчи деди, ооздон кылчайып. Мен купеде калдым. Таң кулан өк тартып, чыгыш жээк шоолаланып калыптыр. Зым карагайлар булаңгыр зып-зып өтөт. Жарыкты өчүрсө да, булгудай экен. Текчеде жаттым. Мен билип, Ильяс билбеген тарых бар эле. Ошону айтсамбы, айтпасамбы деп ойлоп жаттым. Бирок ал келбей кечиге берди. Ошентип айтпай калдым. Жол мастери Байтемир менен таанышканыма көп болду. Асел менен уулу ашууда жашаарын Ильяс билген кез болуш керек. Жарыштын натыйжасын текшерүү үчүн жана тажрыйба алмашууга Кыргызстан жол кызматкерлеринин делегациясы Памирге барат деп жатышкан. Ошого карата Тажикстандын республикалык газетасы мага тоолук кыргыз жолчулары тууралуу очерк жазууну тапшырган болчу. Белгиленген делегациянын ичинде мыкты жол мастери катары Кулов Байтемир бар экен. Ошол Байтемир менен таанышууга мен Долонго бардым. Барган эле жерден жолум болуп, оңой кездештик. Ашуунун белине чыга бериште биздин автобусту колунда кызыл желекчеси бар жумушчу токтотуп калды. Көрсө алдыбызда көчкү жүрүп, жолчулар азыр жол тазалап жаткан экен. Мен автобустан түшүп, көчкү жүргөн жерге карай бастым. Бульдозер карды шилеп, кургуйга түшүрүп жаткан экен. Ал кайрыла албаган чукул жерде жумушчулар карды таптап жатышат. Брезент плашчан, керзе өтүкчөн бир киши бульдозерге катар басып, айдоочусуна жол көрсөтүп жүрөт. Солураак, дагы бир жол өт. Стоп, артка. Жол оңолуп бүтүп калыптыр. Өтөр тилкеси таза. Эки тараптан тең күтүп турган машинелерден шоферлор тынбай сигнал берип, тезирээк жол бер деп урушуп жатканы бар. Теге плашчан киши болсо кабагым кашым дебейт. Байсалын жазбай тракторду башкарып жүрөт. Бульдозерди улам-улам айдатып, жолду аябай таптаттырып жатат. Байтемир деген болсо ушу болор. Өз ишине мыкты экен деп ойлодум. Жаңылбапмын, Байтемир Куловдун өзү ошол болуп чыкты. Акыры жол ачылып, машинелер каршы-терши өтүп кетишти. Сиз эмне калдыңыз? Автобусуңуз кетип калбадыбы? Деди Байтемир бага. Мен сизге келаткам. Байтемир таң калдыбы, жокпу билгизбеди. Салабатын жазбай колуму кысты. Коноктун келгени ырас келгени? Сизге жумушум бар, баке, дедим түз эле ишими айтайын деп. Биздин жолчулар Тажикстанга барарын билерсиз. Уккам. Анда Памирге жөнөр алдында сиз менен сүйлөшүп калышым керек. Келген максатым айткан сайын Байтемир буурул мурутун улам чыйратып, ойго батып, кабагы салаңдай берди. Келгениңиз жакшы деди. Акырында. Бирок мен Памирге бара албайм. Мен тууралуу жазып да кереги жок. Эмне үчүн? Колуңуз бошобойбу? Же үйдөн чыга албайсызбы? Колум бошобосо, ушул жолдон бошобойт. Өзүңүз көрүп турасыз. Унчукпай калды да папирос алып чыкты. Үйдө болсо элдин үйүндө эле тирлик, бирок Памирге бара албайм. Делегациянын ичинде ага окшогон жол мастери болгону кандай маанилүү экендигин түшүндүрүүгө, ишендирүүгө канча аракеттенсем да, Байтемир сыйлап угуп отурганы менен такыр ынанбай койду. Мен нааразы болдум. Өзгөдөн өзүмө нааразы болдум. Журналисттигим кайда калды бу жолу? Бу кишинин ыңгайын таппадым го. Редакциянын тапшырмасын аткарбай, куру кол кетет турбайымбы? Болуптур анда, баке. Кечиресиз. Мен кайтайын. Дагы бир жол улаш машине чыгар. Байтемир мени байыстуу кадала тектеп калды да мыйыгынан жылмайды. Шаарлык кыргыздар ата салтын унутуп бараткан бейим. Менин да үй жайым бар. Дастурконум жайылуу. Конок төшөгүм салынуу. Атайы мени издеп келген соң жол боюнан кайра тарткан болобу?
түнөп алып, эртең үйдөн жөнөрсүз. Жүрүңүз, үйдө аялым менен уулум учурашсын сиз менен. Азыр капа болбой токтой туруңуз. Жарыкта жолду бир карап чыгайын. Бат эле келем, иш ушундай. Кое туруңуз баке, мен да сиз менен кошо кыдырайын. Үстүмдөгү шаардык костюмун карап, Байтемир дагы бир жылмайды. Мени менен кошо жүргөнүңүз анча жарашпас дейм. Барыш келиш бир топ жер. Мейли, экөөбүз бирге бастык. Ар бир көпүрөнүн, ар бир бурулуштун түбүнө, жар башына токтоп жүрүп отурдук. Арине сүйлөшүп жүрдүк. Баары эмнеден кандай башталып кеткенин өзүм байкабапмын. Байтемир кандай чамага чечилип жибергенин али күнчө билбейм. Иши кылып, алмага башынан өткөн таржымалын, үй бүлөсүнүн таржымалын төкпөй чачпай, узун сабак сөз кылып айтып берди. Жолчунун баяны. Памирге эмне үчүн баргым келбегенин сурадыңыз. Мен өзүм Памирлик кыргыздардан болом, бирок минтип Тянь-Шанда туруп калдым. Памир жолунун курулушуна Карагайдай кезимен баргам. Комсомол ураан таштаганда барганбыз. Жолду жамы журт жапа тырмак курганбыз. Азыркыдай техника жок, жана аябай иштедик. Айрыкча жаштар Памирге жол салыш деген эмне шумдук. Мына ушул бизди ээликтирген. Мен ударник болуп жүрдүм. Эчен жолу сыйлык алдым. Муну мен сөз угуна жараша айтканым. Ошол курулушта бир кызды кезиктирдим. Ашык болуп арзыдым. Акыл эстүү, кебетеси келишкен кыз болчу. Ал кезде кыргыз кызы айылдан чыгып курулушка барып иштейт деген адам ишенбес жомок эле. Бирок ал кыз айылдан келиптир. Салтыбыз чедирлеп, кыз тагдыры азыр деле оңой эмес. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошентип бир жылдай сүйлөшүп жүрдүк. Жол бүтө жаздап калган. Жабыла киришип, жол сала коюш иштин бүткөн эмес. Анан жолду да багып туруш керек. Хусайынов деген инженер жигит бар эле. Ал азыр деле жол тармагында бир чоң кызматта. Экөөбүз ынак болчубуз. Мени курска барып, окууга ошол көндүрдү. Мен кайрылып келгиче Гүлбайра күтпөйт го. Көздө мончок жерде калмак беле деп жүрдүм. Жок, күтүптүр. Экөөбүз баш коштук. Ынтымактуу жакшы жашадык. Ошол жол участогунда иштейбиз. Тоо арасында ашуунун белинде ээн жашаган жолчуга аял, үй бүлө деген өзүнчө улуу журт. Өмүргө шерик деп ошону айтса болот. Аны кийин билдим. Мен ушул ишти өмүр өткүчө деп жакшы көрүп калганыма да аялым себепкер болду. Аялым кыз төрөдү. Анан дагы кыз төрөдү. Аңгыча согуш чыгып кетти. Эл чубап аскерге жөнөп жатты. Памир жолу өткүн сабап аккан дарыяга окшошуп турду ошол күндөрү. Менин да кезегим келди. Эртең менен үй ичибиз жабыла жолго чыктык. Кичине кызымды көтөрүп барам, улуу сейтегимен кармап, тепеңдеп келет жанымда. Байкуш Гүлбайрам жол кабымды көтөрүп, араң карманып келет. Эми тоодогу жол участогунда чиеде эки бала менен жалгыз калыш оңой бекен. Айылдагы төркүнүнө жиберсем болбой койгон. Эптеп күн өтөр, сен ушу жерден күтөлү. Анын үстүнө жолго көз болгон киши да керектир деп койгон. Жолдун боюнда аялым, балдарым менен коштоштум. Балдар эмес, Гүлбайра экөөбүз деле ал кезде бала бойдон экенбиз. Жаңыдан гана гүлүбүз ачылып келаткан экен. Согушта мен сапер батальонуна туш болдум. Согуш өткөн жолдордо биз канча көпүрө курбадык, канча өткөл салбадык. Эсеп жетпейт. Долондон өттүк. Висла менен Дунайдан да өттүк. Шыргалаң сууга тоңуп, түтүн менен от ичинде өрттөнөсүң. Жадыңдагы эле кишилер окко учуп жатса, тырп этерге ал келбей жан кашайганда, ушул ок мага неге тийбейт деп наалыйсың. Бирок тиги алыскы чыгышта, ээн тоодо күтүп жүргөндөрдү эстегенде кайдан кубат кирерин билбейсиң. Өжөрлөнүп, өчөшүп кайра турасың. Жок, мен алыскы Памирден ушу жердеги бир көпүрөнүн астында өлүп калайын деп келген эмесмин. Көпүрө бекиткен жоон зымдарды
тишим менен бурап бекитип, ажалга моюн сунгум келбейт. Ошентип ажалым жок экен. Берлинге жетип кайттым. Почта баягы биз салган жолдон өтөт да, аялым тындырбай кат жазып турду. Болгон жаңылыктарды бүт жазат. Менин ордума жол мастери болуп калган. Ошол ишин жолду жазат. Жол деген жолуң, асман тиреген Памирде артылып жатса, аялымдын көргөн күнү оор эле болуп жатканын сезип билип жүрдүм. Билгенде аргам канча. 45-жылдардын жазынан баштап кат үзүлдү. Фронтто эмнелер болбойт, каттары дагы бир бөлүмдө адашып жүргөндүр деп өзүмдү өзүм жубатам. Бир жолу мени полктун штабына чакыртышты. Жолдош старшина, мыкты согуштуң. Мына, сага ыраазычылыктын белгиси деп сыйлык беришти. Үйүңө кайт, эми сенин керегиң ошо жака тиет дешти. Мен кубанбагандачы, атүгүл телеграмма салып жибердим. Кубанганыман, эмне үчүн мени мөөнөтүн бүтүрбөй бошотуп жатышканын ойлобопмун. Туулуп өскөн жерге келдим. Учетко турушка убакыт болор эле. Жолдогу военкоматка да кайрылбадым. Эртерээк үйгө жеткиче шаштым. Жол улаш, полуторка жолукту. Ага түшүп алып, Памир жолун өрдөп жүрүп бердим. Канатым болсо учуп кетмекмин. Аскерде туш келди чапкылап жүрүп калган жан бу жерге ташпакача жылжып бараткандай болом. Кабинаны каккылап шофёрду шаштырам. Ылдамда эничек, бу шалдырганыңдын аяр жери калбаптыр. Тездет, үйгө баратам. Мына жетип да калдык. Бурулуштан кийин эле менин участогум. Чыдай албадым. Жүрүп бараткан машинеден ыргып түштүм да, жол кабымды ийинге арта салып чуркадым. Чуркап баратам, бурулуштан бурулдум. Анан эсеңгиреп туруп калдым. Баар эле ордунда турат, тоолор деле ордунда, жол деле баягы. Бирок менин тамташым ордунда жок. Тегерегимен кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Үйүлгөн гана таш жатат. Биздин үй жолдон четте, тоо түбүндө эле. Суукка ых болгону менен кысык жер эле. Үстүбүздөгү тик бетти карап алып, көзүм тунара түштү. Баягы тик бет жок, көчкү жүрүп, кургуйлаган жар болуптур. Чоң темир чеңгел беттен ылдый тырмап өткөнсүп, көчкү жолуна туш келгендин баарын шыпырып кетиптир. Аялым кийинки катында кар калың жаады, эми жамгырлап турат деп жазыптыр болчу. Озунуп жардырып көчкүнү жүргүзүп салыш керек эле. Бирок ал аялдын колунан келер ишпи. Таппасаң сыйпалап кал деген дал мен болдум. Ажал менен 1000 жолу бетме-бет келип, тозоктун оозунан тирүү келсем, мына. Кыймылдай албай теңселип тура бердим. Тоо жаңырта бакырып алгым келет. Үнүм чыкпайт. Даремет жок. Жан кетип, таш болуп катып калгансып, ичим түпөйүл тоңду да калды. Ийнимен жол кабым гана жылбышып жерге түшкөнүн сездим. Ал ошо түшкөн жеринде калды. Кыздарыма, аялыма ала келген билек бечкегим бар эле. Аскердик көрбай шорбайды жолдо кытырак таттиге алмаштырып алдым эле. Дагы бир сыйкырдуу укмуш болуп кетчүдөй эсеңгиреп тура бердим. Анан бурулуп кайра бастым. Мен бассам, тоолор нары бери теңселип кетет. Мени баса жолучудай бири жылып келатат. Бир бакырып алдым да качып жөнөдүм. Кетейин. Бу каргыш тийген жерден тезирээк жоголоюн. Мана ошондо бозду ыйлап качып бараттым. Каяка, кантип жөнөгөнүмдү билбейм. 3-чү күнү бир станцияга туш болдум. Ээн талаада адашып жүргөнсүп, эл арасында каңгып жүрөм. Бир офицер атым айтып чакырат. Карасам, Хусаинов аскерден бошонуп келатыптыр. Туш болгон күнүмдү айтып бердим ага. Эми кайда барасың дейт. Кайда барарымды өзүм билбейм. Жок деди ал, кайрат кыл. Сени минтип жалгыз сеңделтпейм. Кеттик Чаншанга, барып жол салабыз, анан көрө жатарбыз. Ошентип, ушул жака келип калдым. Алгачкы жылдары кан жолдогу көпүрөлөрдү салып жүрдүм. Убакыт өтүп жатты. Бир жерден орун очуп алыш керек болду. Хусейнов ал учурда министерствого иштеп кеткен. Биз жака келип калганда дайыма мага жолугуп өтөт.
Жол мастерлигине кайра өт деген ошол болду. Мен даабай жүрдүм. Жүрөгүм өлүп калыптыр. Курулушта көпчүлүк менен билбейсиң. Жол мастери болуп, эки тоодо жалгыз жүрсөм, дайыным эмне болот деп түпөйүлдөндүм. Памирден башыман өткөнү эскире элек эстен чыкпайт. Ошону менен жашоом бүткөнсүйт. Алдымда эчтеме жок сыяктанат. Үйлөнөйүн деген ой да жок. Гүлбайра менен балдарымды ойлогондо башканы көргүм келбейт. Алардын ордун толтуруп берчү жан жоктой. Эптеп эле күн көрүүгө үйлөнгүм келбейт. Андан көрө жалгыз жүргөнүм жакшы. Акыры жол мастерине бармай болдум. Көрөйүн, болбосо бир жака кете берермин. Мага ушу ашуунун белиндеги участокты беришти. Акырындап көнүп кеттим. Ашуу эмеспи, иши кылып кол бошобойт. Ошого алаксып кеттимби билбейм. Жан ооруган кайгы да бара-бара эски дарттай болуп, жымырылып унчукпай калды. Кээ бир түндөрдө гана Памирдеги жок үйүмдүн ордуна сенек болуп турганым, жол кабым ийнимен жылбышып түшүп баратканы түшкө кирет. Андай күндөрү таң эрте ишке кетем да, түн киргенде үйгө келбейм. Ошентип жалгыз жүрдүм. Тагдырдын мага деген дагы бир жакшылыгы бар чыгар деп кээде көңүлдүн тереңи козголуп калат. Бар экен. Кыйнап келди. Андай болорун күтпөгөн элем. Мындан 4 жыл чамасы мурда кошунамын энеси ооруп калды. Өзү иштен, үй тиричилигинен чыга албайт. Кемпир болсо күндөн күнгө ылдыйлап баратат. Ошондо догдурга мен алып барып келмей болдум. Жол башкармасынан көр жер ташыган машина келип калган эле, ошого салып алып шаарга жөнөдүм. Догдурлар ооруканага жаткыралы десе да, кемпир болбой койду. Үйгө балдардын жанына барып өлөйүн деп. Эрдик кылсаң сүрө кыл, мени кайра алып кет. Соолма кал, болбосо убалма калып жүрбө деди. Кайра алып жөнөдүм. Каш карайып калган. Бекет базанын тушунан өтүп баратканбыз. Аңгыча шофер машинесин токтотту. Кайда барасыз деп бирөөдөн сурады. Аялдын үнү угулду. Шыбырты чыкты. Түшүңүз деди шофер. Түшпөйсүзбү деп машинени жакын айдады. Боорунда баласы, кароосунда түйүнчөгү бар келин борт түбүнө келди. Кузовка тартып алдым да, кабинанын түбүндөгү ыктоо ордумду берип, өзүм бурчка отурдум. Нары жөнөдүк. Суук күч. Ызгар шамал сөөктөн өтүп чучугуңа жетет. Келиндин баласы ыйлай берди. Термеп сооротсу да болбойт. Бала кыйнала турган, апасын кыйнай турган. Кабинага отургузса болор эле. Аерде оору кемпир араң баратат. Мен келинди ийинен түрттүм. Кана баланы мага бериңизчи, басылып калгысы бардыр. Өзүңүз ылдыйраак, жымырлып отуруңуз, шамал тийбесин. Баланы чолок тонума каттым, боорума кыстым. Басылып, муруну бышылдай баштады. Маалына жетелек наристе экен. Сол колтугума катып отургам. Бир маалда жүрөгүм лакылдап, ок тийген чымчыктай диртилдей кетти. Эмнегедир толкунданып, сүйүнүп да, каңырыгым түтөп да отурдум. Мен ушу бойдон эле бала көрбөй өтөмбү? Бала болсо боорума жабышып, жүрөгүмдү жылытат. Уулбу? Келин баш ийкеди. Пальтосу жука экен. Калчылдап үшүп барат. Мен кышкысында тонум үстүнөн плашымы түшүрбөйм. Ишибиз ошондой. Баланы бир колума кармап, бош жеңими сундум. Плашты чечиңиз, бул кийимиңиз менен сууга урунуп каласыз. Жок, жөн эле коюңуз деп болбойт. Тартыңыз жеңди, жа дегенде шамалга огожо болор. Келин плашыма оронду, мен этегин кымтылап койдум. Кичине жылындыңызбы? Жылындым. Ушинтип да жолго кеч чыгасызбы? Ушундай болуп калды, деди акырын муңайым үнү менен. Ал ортодо Капчыгайга кирип калганбыз. Ушул жерде кенчилердин поселогу бар эле. Баар уйкуда. Терезелери караңгы. Иттер арсылдап машина менен тең жарышты. Келин каяка баратканы мына ушунда эсиме келиптир. Кенчилерге келаткан го деп ойлогом. Анткени мындан ары ашуу, анан биздин участок, башка барар элдүү жер жок. Сиз келип калган жоксузбу? Деп келинден сурап,
Кабинаны каккыладым. Ашууга аз калды. Андан ары машина барбайт. Бул кайсы жер? Кен? Келаткан жериңиз бу жер эмеспи? Ушу жерге деп Комайлан айтты. Анан шашып турду да плашты берип баласын алды. Бала кайрадан кыңылдай баштады. Бу келин жөн келаткан келин эмес. Бир бале болгон окшойт деп мен негедир кадектене калдым. Ушу ит өлгөн сууга таштап кетесизби? Сиздин барар жериңиз жок көрүнөт деп түз эле айттым. Оюңузга жаман албаңыз, баланы мага бериңиз деп баланы колунан сууруп алдым. Кыйыктанбаңыз, биздикине түнөп алыңыз. Эртең өзүңүз билесиз. Болду, кеттик деп кыйкырдым шофёрго. Машина жүрдү. Келин бетин басып, шылкыйып отурду. Ыйлап отурдубу, ким билсин. Чочулабаңыз, дедим жоошутуп. Сизге жаман оюм жок. Мен жол мастери Кулов Байтемир деген болом. Мага ишене берсеңиз болот. Келинди баласы менен үйүмө орноштуруп койдум. Дагы бир бош бөлмөм бар болчу. Мен ошол жака көчүп жаттым. Көпкө уктай албадым. Оюм онтала. Тынчым кетти. Такып сурай бергенди өзүм да жаман көрөм. Бирок дагы бир кереги болуп жүрбөсүн деп анча-мынча суроо каттым. Келин көңүлдөнбөй, чечилбей жооп берип отурду. Адамды кайгы басканда ар бир айткан сөздүн артында 10 сөздүк айтылбаган маани жатат. Күйөөсүн таштап үйүнөн чыгып кетиптир. Өзүн басынтырбаган неме окшойт. Күйүтү күчтүү болуп, муңканып отурса да басынгысы жок. Арине ар кимдин өз ыктыяры. Бир билгени бар чыгар, ошентсе да жап-жаш келин экен. Боорум ооруду. Кыздай болуп талчыбыктай буралат. Жайчылыктан аздуу жайдары болуу керек. Ушундай жандын кадырына жетпей айрылып калган ким болду экен? Түшүнсөм буйрбасын. Бирок өздөрүнүн иши го. Менин тиешим эмне? Эртең бир жолу улаш машинеге салып жиберермин. Ошону менен кайры кош. Таң ата турдум да жолду бир кыдырып чыгып, кайра бат эле кайтып келдим. Конокторум эмне болуп жатты экен деп көңүлүм тынчыбады. Ойготуп албаска бутумдун учу менен басып, оозго бөлмөдөгү мешти жактым. Самоор койдум. Көрсө келин бай эле ойгонуп туруп алыптыр. Кетүүгө камынып жатыптыр. Рахмат айтып коет мага. Чай ичмейин жибербей койдум. Түндөгү чыргоо бала оюну чыгып калган кызык кези. Аны кичине ойнотом деп өзүм да рахатка баттым. Чай ичип отурганда сурадым. Каяка бараттыңыз эле? Келин ойлоно калып айтты. Балыкчыга. Атериңиз ошол жерде турабы? Жок, алар айылда. Тосордон нары. Анда машинага отуруп дагы жүрөт турбайсызбы? Кыйналасыз го? Мен аяка барбайм, деди ойлуу. Анан баласын кошо сүйлөдү. Биз айылга бара албайбыз. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Ата-энесинин тилин албай, өзү тапкан күйөөгө чыкканго деп болжодум. Көрсө, дал ошондой болуптур. Жолго камынды, баланы көтөрүп, жол боюнда суукка кайыгып тура бергенден көрө, үйдө отура тургула дедим. Машинени мен деле токтотуп берем. Жолго жеткиче мени санаа басты. Эмнеликтен экенин билбейм, булар эми кантишет? Мен болсом кайрадан жалгыз калам деген ойдун кусалыгы жүрөгүмдү мыжыгып барды. Оболу жол улаш машине чыкпады. Анан бир машинеге өзүм кол көтөрбөй өткөрүп жибердим. Кайра корктум. Бул эмне кылганым? Мына ошондой эки ойдун ортосунда кыйноо тарттым. Машинелер өтүп жатты. Мен өткөрө бердим. Эмнесин токтотоюн дейм. Анысы келгенде колум көтөрүлбөйт. Бетим чымырады. Тиякта алиги келин жакшы үмүт менен күтүп отурат. Өзүмө жиним келет. Бирок колум көтөрүлбөйт. Жолду аркы терки басам. Актанып айтаар себеп издейм. Тигинин кабинасы суук экен. Айнеги жок. Мунун машинеси эски экен. Кабинасында киши бар машина өтсө, баладан бетер кубанып калам. Азыр эмес, дагы кичине, дагы 5 мүнөттө үйдө отура турушсын. Кайда барат деп ойлойм. Айылга бара албайбыз деп өзү айтты. Балыкчыга барганда баласы менен каерге баш калкалайт? Бул кыштан чыкпай калат го. Андан көрө меникинде кыштай беришпейби? Кичине тура турсун, акыл токтотсун. Балким кайра эрине кайтаар.
же күйөөсү издеп келип калар. Шорду башым-ай, жана эле ээрчите келип салып жибербей эмне өз жанымды кыйнадым? 3 саатча бир жерде басып жүрө берипмин. Өзүмө жиним келди. Кой, өзүн ээрчитип келип, анан машина кармайын. Болбосо болор эмес. Келин күтүп отуруп жатаса керек. Үйдөн чыгып келатыптыр. Уялдым, тентектик кылган баладай жалтайладым. Күтүп калдыңызбы? Деген болдум. Жол улаш машина чыкпайт. Чыгарын чыкты, бирок ылайыгы жок. Кечирип коюңуз. Оюңузга жаман албаңыз. Кудай акысы, үйгө кирип чыгыңызчы, суранам. Келин таң кала муңайым тиктеди мени. Унчукпай үйгө кайра кирди. Мага бооруңуз ооруп жатса керек, деди. Жок, андай деле эмес, билесизби? Сиздин абалыңызды ойлоп корком. Кыйын болор. Кантип күн көрмөксүз? Ишке кирем, иштеп көнгөн жан. Каерге? Бир жерге орношормун. Эмне болсо да кайра кайтпайм, айылга да барбайм. Иштесем бир күн өтөр. Унчукпадым. Эмне демекмин? Ызага ууккан неме, оюна орноктуу эчтеме түшпөй. Өчөшкөнүнөн ошентип жатат. Босогонон бир чыккан соң кайда болсо да тартынбай кете берери бышык. Иштеп күн көрөмдү коюш оңой. Турмуш деген ойдой жеңил эмес. Бирок көздөгөнүнө көгөргөн адамды кантип айнытасың? Болуптур, чыгалыбы? Дедим акырын. Турдук. Мен баланы көтөрүп, босоого жеткенде кайра токтодум. Иш эле болсо бизден деле табылат, дедим. Турар жай табылат, иштей бересиз. Чыны менен калсаңыз кантет? Кетем десеңиз, сизди эч ким кармабайт. Ойлоп көрүңүз. Келин оболу көнбөдү. Бирок акырында муюп калды. Асел уулу Самат менен ошентип биздин участокто калып калышты. Короодо жаңы салынган жалгыз бөлмө үй бар эле. Бирок анын ичи суук болчу. Ошон үчүн болбой жатып Аселди уулу экөөн өз үйүмө киргиздим да, өзүм алиги бөлмөгө көчүп алдым. Жалгыз башыма жетет болчу. Ошондон баштап турмушума өзгөрүү кирди. Көзгө көрүнгүдөй деле өзгөрүү жок. Мен баштагыдай эле жалгыз боймун. Бирок жан кирип, адам болгонсудум. Көптөн берки жалгыздыктан жапа чеккен карабашым эми башка киши болуп, көңүлүм жылына баштады. Ырас, мурда деле таптакыр жалгыз эмес болчумун. Кошуна колоң бар. Кишилер менен иштейм. Аларга жардам берем. Алардан жардам алам. Бирок баары бир жашоонун башка булуң бурчу болот экен. Ошол учурда жалгыздыгыңы билет экенсиң. Андан эч ким алаксыта албайт экен. Балага абдан үйүр болуп калдым. Жол кароого чыкканда да жылуу ороп ала кетем. Көтөрөм да жүрөм. Бош убактымын баарын анын каршында өткөрөм. Мурда кантип жалгыз жүргөнүмө түшүнө албайм. Коңшуларымдай эстүү, жакшы кишилер эле. Аселди да, Саматты да жакшы көрүп кетишти. Баланы ким жаман көрсүн? Асел болсо ачык, кишиликтүү жан экен. Баары менен бат эле ымалатап аралашып кетти. Аселдин ушул мүнөзүнөнбү Айтор бала менин боор этим менен тең болуп көрүнөт? Эмнесин жашырайын, канча тымпыйсам да өзүмөн өзүм жашыра албадым. Аселге көңүлүм түшүп калды. Эт жүрөгүм элжиреп, өмүрлүккө сүйдүм. Жалгыз жүргөн көп жылдарым, тарткан азап, көп кайгым, бардык жоготкон кымбаттарым ушу сүйүүмө эрип кеткенсиди. Бирок ачык айта албайм. Акым жоктой. Асел болсо күйөөсүн күтүп жүрдү. Сыр бербесе да аябай күтүп жүрдү. Жол боюнда иштеп жүрсөң, өткөн кеткен машинелерди үмүттүү карап калат. Кээде баласын көтөрүп алып, жолго чыгат да, мелтиреп көпкө отурат. Күйөөсү ким экенин, кандай эмекенин билбейм, же сурабайм, өзү да айтпайт. Күндөр жылып өтө берди. Самат чоңоюп келатты. Тынчы жок бир тентек чыкты дейсиң? Бирөө үйрөттүбү, же өз оюна келдиби, Айтор бала мени ата дей турган болду. Көргөн жерде жүрмөлөп келип, аталап мойнум асылат. Асел муңайым жылмайып карап калат. Мен баланы кучактап туруп, көңүлүм эригип да кетет.
каңырыгым түтөп да кетет. Атасы эле болсом го, атаганат, бирок кантейин. Ошол жылдын жайында бир күнү жолоңдоп жатканбыз. Машинелер адатынча өтүп атат. Бир маалда Асел бир шофёрго кыйкырып калды. Ай, Жантай, токточу! Машина күүсү менен өтө берип токтоду. Асел шофёрго жүгүрүп барды. Эмне сүйлөшүн билбедим, бирок Аселдин "Калп айтасың, ишенбейм, кет жогол, кет дейм" деп чаңырганын уктум. Машина кете берди. Асел болсо жолду кесе чуркап үйгө кетти. Кыязы ыйлап кетти. Ошондон кийин иштей алсамчы? Бу ким болуп кетти? Аселге эмне деди? Оюм оңго, санам санга бөлүндү. Чыдай албай, мен да үйгө жөнөдүм. Бирок Асел чыкпады. Кечинде үстүнө кирдим. Самат кайда? Сагындым го аны. Тигине, деди Асел суз. Ата деп Самат мага талпынды. Баланы көтөрүп алып, эркелеттим, ойноттум. Асел ончукпайт. Кападар отурат. Асел эмне болду сага? Дедим акыры. Асел оор үшкүрдү. Байке, мен кетпесем болбойт, деди ал. Бу жерде чанып жаткан жерим жок. Сизге 1000 мертебе ыраазымын. Бирок кетейин. Кайда барарымды өзүм билбейм. Баш ооган жака кетейин. Байкасам, чын эле кетчүдөй. Мен чынын айтпасам болчу да эмес. Кантейин, Асел, кармап калар акым жок. Силерсиз мен деле бу жерге тура албайм го. Мен да бир жака жөнөөрмүн. Бир жолу жер баскан үй жайымдын ордунан кеткеним бар эле. Анын эмнесин айтайын? Өзүң билесиң да, Асел. Эгер сен кетип калсаң, мен үчүн бу жер дагы Памирдегидей эле болот. Ойлон, Асел. Айгерим, ал издеп келип калса, аны менен кетүүгө жүрөгүң тартылса, мен бөгөп турбайм. Качан болсо жолуң ачык, Асел. Ушуну айтып, Саматты алдым да жолго кеттим. Экөөбүз көпкө жүрдүк. Бөбөгүм эчтеме менен иши жок. Дүнүйө капар. Асел кете койбоду. Бирок эмне ойлоп, кандай бүтүмгө келгенин билбейм. Сана аркап жүрүп, ошол күндөрү өзүм түнүрө катып кеттим. Бир күнү короого кирсем, Самат тамтың басайын деп жүрөт. Асел сүйөп таяп алыптыр. Жыгылабы деп корккону да. Мен карап туруп калдым. Баке, карачы, уулуң басып калды, деп Асел сүйүнчүлөдү. Не деди? Уулуң дедиби? Колумдагы күрөктү ыргытып жиберип, отура калдым да баланы чакырдым. Тай, тайлагым. Келе койчу, кана өзүң басып кел, коркпо. Самат канатын жайып боюн таштады. Ата деп тыпың бут шилтеди. Мен илип алып, көкөлөтө көтөрдүм да боорума кыстым. Ата деген сөзүңөн айланайын кулунум. Анан Аселге апкаарыбай кайрылдым. Асел, эртең Саматтын тушоосун кестиреличи. Балдарды жарыштырып, эл журттун батасын алалы. Жарайт, баке, деп Асел жадырай күлдү. Анда даярданалы. Сен ала жибешип кой. Ошентип аттандым да тамыр тааныш малчыларга чаптым. Бир жандык кымыз ала келдим. Эртеси кошуна колуңдорду чакырып тойчук бердик. Саматты жерге коюп, 2 бутун тушап, жанына кайчы койдум. Анан балдарды жарыштырдым. Балдар чуру-чуу түшүп, чуркап келишти. Чыгып келгени тушоону кести. Кана уулум, чурка эме. Алгыла, балдар жетелеп кеткиле, дедим. Балдар чуркап келишти. Самат алардын артынан төпөң жөнөдү. О, журт, менин кулунум жер бетине даң салып жөнөдү. Өмүрүндө мүдүрүлбөй жүрсүн, батаңарды бергиле, деп кыйкырдым. Тургандар жабыла бата беришти. Самат балдардын артынан бара түшүп, бир кылчайып, ата деди да жыгылып кетти. Асел экөөбүз тең жүгүрүп бардык. Баланы жерден көтөрүп алсам, Асел көзү жалжылдап мага: "Баке, ниетиңе жаным курман", деп айтты. Ошентип экөөбүз баш коштук. Кышында балабызды алып, айылдагы ата-энесине барып келдик.
таарначка биротоло карайып алышкан экен. Асел экөөбүз жөн жайыбызды айтып түшүндүрдүк. Кечирим сурадык. Мен аларга болгон ишти болгондой айтып бердим. Жээн небересин көргөн соң, анан дагы биздин келечек ынтымагыбызга деп акыры кемпир чалдын таарыныч тарады. Аселдин күнөөсүн кечиришти. Мезгил билинбей өтө берди. Самат азыр 5ке чыгып калды. Асел экөөбүз ынтымактуубуз. Бир гана сөздү козгобойбуз, эскербейбиз. Ал киши биз үчүн жок эсептүү, унчугушпай ушуга макулдашып алгандайбыз. Бирок турмушта баары эле оңойдой боло бербейт. Кече жакында ошо жигит пайда болду. Жолдо авария болуптур, түн ичеле. Мен жардамчы коңшум экөөбүз эмне болгонун билмекке жүгүрүп бардык. Барсак, жүк машина жол жээгиндеги калканч булуга орнуптур. Шофер жаралуу, анын үстүнө мас, эси чун билбейт. Тааныдым, бирок атын эстей албадым. Мурда ашуудан машина сүйрөп чыгыптыр деген болгон эмес. Ал жигит өжөр, көк немекен. Акыры бизди участокко жеткирген. Анда мен аны абдан жакшы көрүп калгам. Тобокелчил эримин өзүн жактыргам. Кийинчерээк бул шофер прицеп сүйрөтүп келатып, ашуунун белине аз калган жерде көбөртке оодарып алып таштап кетиптир. Ошол кызуу кандуу жигит болду бекен деп биле албай калгам. Аз болсо көздөгөнүнө жетмек экен. Бечара деп аяп калгам. Андан соң машинелер прицеп сүйрөп, ашуу аша баштады. Эвин тааптыр, балдар туура кылган. Ачыгын айтсам, Асел чанып кеткен жигит ушул экенин алгач билбедим. Бирок билсем деле ошону кылмакмын. Үйгө алып келген жерден билдим. Асел кучактап келаткан отуну колдон түшүп, алайып калганын деле билдим. Бирок бирибиз да сыр бербедик. Жаңы тааныш сыяктанып койдук. Баарынан да мен өзүм карманбасам болмок эмес. Экөө тил таап кайра жарашып алабы? Кайдан билейин? Эгер андай болсо, байкоосуз сөз менен жараларын жаңыртып, жолтоо болбойын деп кармандым. Менин тиешим да жок эле. Эчтеме бүтүрө алмак эмесмин. Бүтүрсө, экөө бүтүрмөк. Экөөнүн башынан өткөн мурдагы таржымал турмушу бар. Экөөнүн ортосунда бала бар. Баланы эркелетип, боорума кысып, мен керебетте жатам. Ошол түнү эч кимибиз уктабадык. Таң атканча ар кимибиз өз тагдырыбызды ойлоп жаттык. Мен да өз тагдырымды. Асел баласын алып кетсе кете берет. Жолун тоспойм, башы бош. Эмне кылышты, акыл ойлоп экөө чечсин. Мен болсом, мен эмне? Менин катышым жок. Мен жолтоо болбошум керек. Ал жигит азыр да өтүп жүрөт, ушу жол менен. Ушунча жылдан бери кайда жүргөн? Эмне иш кылган, билбейм. Билгенде эмне кылмакмын? Өздөрүнүн иши. Байтемир экөөбүз жол кыдырып бүтүп келаттык. Күн батып бараткан. Теңир тоонун көк жалтаң чокулары батып бараткан күндүн нуруна көгүжүм, кызыл тамылжып, тунук көк асманды челип турду. Жолдон тынбай күркүрөп машинелер өтүүдө. Акыры ушундай болуп чыкты, деди Байтемир ойлуу баса түшүп. Мен ушул үчүн үйдөн алыс кеткеним болбойт. Эгер Асел кетем десе, көңүлү таза кеткендей болсун. Мага ачыгын айтып, баласына ак батамды алып кеткендей болсун. Самат мага өз уулумдай да ысык. Бирок ата-энесинен ажыратып кала албайм. Ошол үчүн аттанып үйдөн алыс чыкпайм. Памирге төтөм бара албайм. Баятан бери бу тарыхты да гезитиңиз үчүн деп айтып жаткан жерим жок. Жөн эле адам менен адам сырдашпайт бекен. Эпилог ордуна. Ильяс экөөбүз Оштон кош айтыштык. Ал Памирге кетти, мен өз жолума түштүм. Барып, Албекти табам. Жаңы турмуш баштабасам болбойт, деп кыялдан айтты Ильяс. Мени курган адам экен деп ойлобоңуз. Мезгили келсе мен да үйлөнөрмүн.
үйлүү жайлуу бала чакалуу болормун. Жаңы дос, жолдош күтөрмүн. Бирок түбөлүк жолдошторум кайрылып келбес, орду толбос. Аселди, аны менен бир өткөргөн өмүрүмдүн сонун кезин өлөр өлгүчө унута албасмын. Ильяс башын жерге салып ойлонуп калды. Анан дагы кошумчалады. Бияка жөнөр алдында көл жээгине баягы жар кабакка бардым. Теңир тоо менен ысык көл менен коштоштум. Армандуу өмүрүмдүн күбөсү ысык көл кош дедим. Сары жээк, көк айдын көлүм, ушу көркүң менен кошала кетсем болор эле. Бирок сүйүктүү кишимин сүйүүсүн алып кете албадым. Анын сыңары сени да алып кете албайм. Кош Асел, кош кызыл жоолук делбирим, кош сүйгөнүм, бактылуу бол. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.